Биз бүгүн бүткүл дүйнөлүк тартылуу законуна маселе иштейбиз. Биринчи маселебиз. Күндүн айланасында жердин айлануу ылдамдыгы 30 метр секундта ылдамдык менен айланат. Жерден күнгө чейинки аралык 150 миллион километр. Күндүн массасы эмнеге барабар дейт. Демек бул жерден күн менен жердин радиусун r деп алалы. Анда берилишин жазып көрөлү. Демек берилди. R барабар 150 миллион километр. Ал эми ылдамдыгы, айлануу ылдамдыгы 30 километр секундта. Ал эми гравитациялык турактуулук Ж барабар 6,67 көбөйтүлгөн 10 минус 11 даражасындагы ньютон метр квадрат килограмм квадрат. Демек эми муну бир-бирдикке айландырып алалы. Демек 150 миллионду биз 150 көбөйтүлгөн 10-9 даражасындагы метр деп алалы. Ал эми 30 метр секундтаны 3 көбөйтүлгөн 10-4 даражасындагы метр секундта деп алалы. Демек эми бизде күндүн массасын тапкыла дейт. Күндүн массасын тапкыла дейт. Демек күндүн массасы суроо. Анда биз Ньютондун экинчи законун пайдаланып F барабар ma мындан борборго умтулуучу ылдамдануу формуласын табабыз. А барабар V квадрат бөлүнгөн R. Демек анда ордуна койсок F барабар mv квадрат бөлүнгөн R. Демек анда бул жерден бүткүл дүйнөлүк тартылуу законун жазып көрөлү. F барабар Ж m күндүн массасы чоң M бөлүнгөн R квадрат. Демек биз барабардын оң жактары барабар, демек сол жактарын барабарлайбыз. Анда сол жактарын барабарлап алалы. mv квадрат бөлүнгөн R барабар Ж m R квадрат. Мындан биз V квадратты табабыз. Анда V квадрат барабар гравитациялык турактуулук m чоң M анан R бөлүнгөн m R квадрат. Демек бул жерден R менен R'дин квадраты m менен m кыскарат. Демек калат анда гравитациялык турактуулук m бөлүнгөн R калат. Демек эми мындан биз күндүн массасын таап алалы. Демек m барабар V квадрат R бөлүнгөн гравитациялык турактуулук. Демек ордуна коюп чыгарабыз эми. V'быз болсо 3 көбөйтүлгөн 10-4 даражасындагы метр секундта. Демек мунун квадраты. Р'ибиз болсо 150 көбөйтүлгөн 10-9 даражасындагы метр бөлүнгөн 6,67 көбөйтүлгөн 10-11 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн килограмм квадрат барабар. Анда 2 көбөйтүлгөн 10-30 даражасындагы килограмм. Демек балдар, күндүн массасы 2 көбөйтүлгөн 10-30 даражасындагы килограммга барабар экен. Жообу М барабар
2 көбөйтүлгөн 10-30 даражасындагы килограмм. Эми биз экинчи маселебизди карап көрөлү. Экинчи маселебизде эки шарик массалары 1 тонна болгон, 1 тонна, мунуку дагы 1 тонна. Демек, экөө бири-бири менен кандайдыр бир күч менен тартылып турат. Демек, бул эки шарик бири-бири менен кандай күч менен тартылып турат деп сурап атат бизден. Демек, анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. М1 барабар М2 барабар 1 тонна. Мунубуз 1000 килограмм. Ал эми эрибиз барабар, эр барабар 100 метр. Экөөнүн ортосундагы аралык 100 метр. Демек, анда гравитациялык турактуулук Ж барабар 6,67 көбөйтүлгөн 10⁻11 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн килограмм квадрат. Демек, бизге сурап атат, F'ти тапкыла деп атат. F суроо. Демек, анда чыгарып көрөлү. Демек, мында бүткүл дүйнөлүк тартылуу законун жазалы. F барабар Ж М1 М2 бөлүнгөн R квадрат. Демек, барабар ордуна коебуз. Жыбыз 6,67 көбөйтүлгөн 10⁻11 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн килограмм квадрат. Көбөйтүү массалары 1000 килограммдан 1000 килограмм көбөйтүлгөн 1000 килограмм бөлүмүндө R квадрат. 100дүн квадраты барабар 6,67 көбөйтүлгөн 10⁻³ даражасындагы ньютон күч менен бири-бири менен тартылып турушат экен. Демек, жообу F барабар 6,67 көбөйтүлгөн 10⁻³ даражасындагы ньютон күч менен тартылат экен. Эми үчүнчү маселебиз массасы М барабар 10⁻6 даражасындагы ракета жерден тигөйдө көтөрүлдү. Ракетанын кыймылдаткычынын тартуу күчү 2,94 көбөйтүлгөн 10⁻7 даражасындагы ньютонго барабар. Ракета кандай ылдамдануу менен көтөрүлүүдө? Демек, эми ракетанын немесин неметебиз. Маселени карап көрөлү, берилишин карап көрөлү. Демек, мынакей ракета көтөрүлүп атканын көрүп атасыңар. Мунун массасы, ракетанын массасы М барабар 10⁻6 даражасындагы килограмм экен. Ал эми тартуу күчү F барабар 2,94 көбөйтүлгөн 10⁻7 даражасындагы ньютон экен. Демек, мында ракетанын А ылдамдануусун тапкыла дейт. Анда биз Ньютондун экинчи законун жазып көрөлү. F барабар МА. Демек, анда мындан А1ди таап алалы. А1 барабар F бөлүнгөн М. Демек, барабар. Анда таап алалы. Демек, мында муну таап алгандан кийин бизде ракетанын төмөн түшүү оордук күчү бар жана өйдө карай түртүү күчү бар. Анда биз Аны мындай кылалы. А барабар
А1 минус Ж деп алалы. Демек, А1 өйдө карай көтөрүлүп атат, Ж болсо төмөн ордук учу ылдый карай тартып атат. Демек, анда ордуна коюп чыгарсак, А барабар F бөлүнгөн М минус Ж болуп калды. Демек, мында ордуна коюп чыгарсак, анда барабар ордуна койсок, ракетабыздын тартуу күчү 2,194 көбөйтүлгөн 10-7 даражасындагы Ньютон. Ал эми бөлүмүндө массасы 10-6 даражасындагы килограмм. Демек, барабар минус кечирип койгула, минус 9,8 метр секундда квадрат барабар 19,6 метр секундда квадратка барабар. Демек, мында ракетанын өйдө карай учуу ылдамдануусу 19,6 метр секундда квадратка барабар экен. Анда жообу А барабар 19,6 метр секундда квадрат. Демек, балдар, бүгүн биз бүткүл дүйнөлүк тартылуу законуна маселе чыгардык.